Так, амансыздарбы урматтуу мекендештер, амансыздар биздин Telegram каналдын подписчиктери, ошондой эле бизди YouTube'дан көрүп жаткан биздин мекендештер, баарыңыздарга салам. Бүгүн кезектеги түз эфирди баштамакчыбыз. Акыркы убакта биздин Telegram каналга 100дөн ашык 200 адам кошулду. Биздин бирикме биздин Telegram каналдын жөнүндө биринчи угуп жаткан мекендештерге айтып коерум, биздин максат консультацияны тез, так жана убагында берүү. Ушул Telegram канал аркылуу. YouTube'дан ошол Telegram каналда болгон записти ошол жака чыгарабыз. Бизде азыр эки эксперт бар. Бири Токтобек Мирлан байке, экинчиси Чолпон Жүзүп эже. Токтобек Мирлан байкеге сиздер жалпы юридикалык миграциялык вопросторду берсеңиздер болот. Чолпон эжеге жанагы мат капитал, балдарды садикке берүү, балдардын регистрациясы, документациялары, эне жана бала деген окшогон суроолорду берсеңиздер болот. Себеби бизде баласы менен келгендер көп экен, бала чакасы менен. Аларга отдельный бир тема аябай суроо көп экен. Ошон үчүн Чолпон Жүзүп эже бул таамакка көптөн бери алектенип жүргөн экен. Ошол эжени мен бизге как эксперт катары чакырдым. Чолпон эже менен понедельник күнү саат 20:00-да Москва убакыты боюнча эфир болот. Так, анда эмесе биринчи бизде суроо берүүчүбүз бар экен, мекендешибиз Исаев деген. Исаев, сурооңузду бериңиз, Мирлан бай. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. В общем, менин основной ишим бар. Трудовой договор бар. Анан эртең мененкиге мен өзүм основной ишиме кеч келгениме байланыштуу эртең мененкиге подработка тапкам да, бүгүн мага чалышты. Анан эки вариант предлагать этти оформленияга: либо ГПХ, либо трудовой договор. То есть сурайын дегеним, эки трудовой договор менен жүрсө болотпу, болбойт? Негизи бир трудовой договор менен жүргөнүңүз жакшы, ГПХ менен жана подработкаңызды ГПХ менен кылганыңыз законный болот да, туура болот. Потому что ал трудовой кылбай эле коюш керек. Трудовой кылбай эле ГПХ кылып туруп эле ошол экени уведомлениясын берип, бул подработка иштеп туруп, уведомление бересиз дагы, анан налогду өзүңүз төлөйсүз ал подработкадан. Болду, макул. Рахмат чоң. Смайлик, бериңиз сурооңузду. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Ден соолук, ишиңерге ийгилик. Мен лично силерге ыраазымын да, ушундай консультация берип жүргөнүңөргө. Анан бир суроо. Химкидеги ОМВД, ФМСке барып, ГПХ менен регистрация продлевать этип болобу десем, болбойт деп койду да. Причинасын айтпай койду. Ошону кандай кылса болот? Или жок десе эле жок бойдон алып калабы? Или есть законные основания, которые могу предъявить им? 29 деген приказ бар. 23-жылы 10 айдагы чыкты. Ошол экени распечатка кылып алыңыз. Анан закон о правовом положении иностранных граждан деген закон бар. Ошол жерде ясно, четко жазылган да. Иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет право как заключить трудовой договор, так и договор гражданско-правового характера деп, ГПХ деп жазылып. Ошол экени распечатка кылып алып барып, ошо Химкидеги УМВДнын немесине бериңиз, тигилеги колуна. Анан айтыңыз, эгерде сиз мага отказ кыла турган болсоңуз, письменно жазып бериңиз да. Не просто так мен кылбайм деп эле кылбай коебуз, а именно письменно жазып берсин. Я отказываюсь регистрировать через ГПХ, потому что закон не позволяет, или статья такая-то не позволяет деп. Анан ошол эки боюнча анын начальнигине жалоба кылсаңыз, ал инспектор жумуштан кетет. Всё, рахмат за информацию. Ал просто-напросто ошо ГПХны көргөн эмес, буга чейин кылып көргөн эмес, кылгысы да келбейт, ушундай орустарчы. Ошон үчүн если не хочешь, заставим деш керек да аларды. Мага эме деп тиги кайсы статья дедиңер? Федеральный законду. 929 неме деген приказ МВД бар. А тигиреки болсо закон о правовом положении иностранных граждан деген бар. Всё, рахмат. Ханы мурун эмнеге жасашкан эмес деген менде вопрос болуп атат да. Ушул убакка чейин или потому что требования болгон эмес буларда. Жок, именно в отношении потому что самозанятый деген закон өзү жакында эле чыкты да. 5-6 жыл мурун эле чыкты. Мурун эле, мисалы үчүн азыр Россия Федерациясында деле
мисалы үчүн мамлекетке иштебеген же болбосо ишканага иштебеген кишилер көбөйдү да. Өзлөрүнө өзлөрү иштегенчи. Ушундай жана фрилансер дегендер чыкты. Ошол экилерди кийин ошол экинде налог менен камтыш үчүн Россия Федерациясында атайын ушу самозанятыйларды ачуу боюнча самозанятыйлар деген атайын закон чыккан. И ошол самозанятыйлардын катарына дагы ошо иностранецтер кирип, ошол экинин негизинде биз ошол эки физический лицо менен договор түзгөнгө мүмкүнчүлүк алганбыз да. Так что бул жакында эле чыккан закон да, ушу 2015 2016 ушундай эле принимать этилди. Рахмат. Ана Гүлә, бериңиз сурооңузду. Assalomu alaykum. Men граждан Кыргызстанман. 26 январда официально ишке кирдим. Kelgandan menga aytdiki, Adilqadir bir hafta в течение неделяда dedi, трудовой договорini o'sha adres berdi, kopiyasini MVDga topshirasan, через почта dedi. Men через почта orqali o'sha kuniylar jo'natdim. Men u haligi sartirovичный sentrmi shunaqa yerda bir 6 kun turib qoldi. Keyin men ularga yana qayrildim, telefon qildim, trek nomerim bilan tekshirsam, u shu joyda turibdi dedi. Начальниким повтор jo'natchi dedi. Hali bistro jo'natadigan kuryer orqali jo'natadigani bor ekan, men uni yana jo'natdim, повтор. Keyingi повтор jo'natganim birinchi yetib bordi-da, avval birinchi jo'natganim 6 fevral kuni yetib bordi. Men trek nomeri bilan tekshirganimda hech narsa bo'lmaydimi? Повтор трудовой договорni kopiyasini jo'natsam. Gula, aytingizchi, siz аны вообще qayerga jo'natib o'tasiz siz? Qaysi organizatsiyaga? Главное управление Московской областиga jo'natdim. Эми Gula, мындайда siz жумуш берген кишилериңизге айтыңыз, оказывается, биз ошо сиз организация болуп ошо договор түзүлгендигине байланыштуу муну сиз жөнөтөт экендиңиз. Мен жөнөтпөйт экенмин, сен жөнөтөт экенсиң. Уведомленияны работодатель бериш керек ал жерде. Ошо ал жерде Гуля, закондо жазылган. Ал жерде мисалы үчүн почтага салдыңыз го. Ооба. Сиз колунузга чекти алдыңыз го. Ошол күндөн баштап эсептелинет. Болду, ал жеткен жетпегени уже сизге тиешеси жок экен. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Keyin men o'sha трудовой договорimni tekshirtirgani bordim. Hozir ba'zida chiqmasa продление qilmayapti deganiga o'zimizni rayondagi MVDga bordim. O'zim borib, shuni tekshirtirib ber, men shunaqa seni rayoningda ishlayman deganimga граждан Казахстан, Qirg'iziston desam, 24-yilda 7-noyabrda какой-то statyasini aytdi. Sen topshirishing shart emas kopiyasini dedi. O'sha работодателing dedi, pust MVDga dedi, jo'natib qo'ysin, bo'ldi, sen shart emas dedi. To'g'ri. Al yerda работодатель jo'natib qo'ysa, o'zi работодательga 800 ming so'm shtarsal. Men endi bugun proдлениеga topshirdim трудовой договорimni. Endi men aybim emasmi, agar если bazada yo'q bo'lsa, menga proдление qilib bera olaydimi? Men ofitsiально ishlayman. Siz эгерде ал жерден отказ кандайдыр неме келсе, жумушуңузга айтыңыз. Силер жибербей коюп, мени ушул экентип регистрация кылбай атат, базага кирбей атат. Силер жөнөтүшүңүз керек болчу экен, ошол уведомление. Эгерде жөнөтпөсөңөр, мен федераль миграционный службага ушу силер жөнөтпөй калды деп айтсам, силерди 800 миң сом штраф салат экен. Анан жана начальнигиңиз бар, директор. Директорге 80 миң сом акча салат. Как должностное лицо. Qachonki proдлениеда отказ kelsa, keyin aytaman. А так начальнигиңизге барып айтып коюңуз. Мен ушул экинде юристтерден уктум, оказывается, силер жөнөтөт экенсиңер деп уведомление. И пускай там мисалы үчүн ал трудовой договорду түзгөндөн кийин прям 3 күндүн ичинде жөнөтүш керек. Прям 3 күндүн. А самый главный почтага салган ал жеткен жетпегени уже не имеет значения. Men shuni bilmadim-da, ular jo'natmaganini, menga shunday deb